Негизи биринчи напарниктер тартып атканда биз Жеңиш экөөбүз самолетто Малайзиядан учуп келатканбыз. Ошондо самолетто экөөбүз Жеңиш келатканда сүйлөшкөнбүздө, так, дагы кийинки тасманы эмне жөнүндө кылсак деп. Анан эстеп көрсөк, бизде Кыргызстанда ал учурда такыр эле мындай милиция, полиция органдар жөнүндө бир да комедия жок экен да. Ошондо дагы ушундай кылып көрөбүз. Милиция жөнүндө тартып көрөбүз. Жок, ал уурда. Тартып көрөлү, анан көрөбүз деп. Ошондо идея жаралган. Недоношенный, причем личный составтың көзүнчө. Бул образ кагаз бетине түшкөндөн кийин анын колдон келишинче майын чыгарып, жакшы мыкты аткарган аракет кылдым. Анан чын жүрөктөн берилип аткаргандан кийин эл дагы аны байкап, бул действительно жашоосуна деле ушундай окшойт деген бир кандайдыр бир ойлор кеткен окшойт эле, элдер дагы ойлошот экен да, бул Толик болгондон кийин ичет алкаш жана башка депчи, бирок чынында жашоодо мен андай эмесмин. Жашоодогу жана тасмадагы образдардын ортосунда кичинекей окшоштук бар. Балким өзүм кээде сүйлөгөндө ушинтип шашып сүйлөп кетем же дагы шашкалак эме бар да, ушу сапатым окшошот. Бирок чарчап каласың. Көп ушу дайыма мындай позитивдүү болуп, жыргап, сүйүнүп жүрө берип мындай чарчайсың. Юмордон деле чарчаган бир учурлар болот да. Өзүм жашоодо үйдө мисалы өтө эле мындай токтол, тынч, аз сүйлөйм. Себеби балким ошол энергияны, ошол нурду, ошол эмоциянын бардыгын жумушта, кадр ичинде коротуп коет окшойм. Мен жалгыз кызымды ала качып кетиптир. Бизди эмне чакырдыңыз? Молдону чакырбайсызбы? Никесин кыйсын, тойпой кылсын. Негизи көп төлөп берет деген билбейм кандай, бирок мен актерлорду аябай сыйлайм да. Максималдуу түрдө колуман келгенди төлөп бергенге аракет кылам да. Мен көп деп айтпаймын, бирок аз да төлөгөнгө аракет кылам да, аракет кылам. Бүгүндөн баштап эч кимге сүйлөшпөйсүң, эч ким менен көрүшпөйсүң. Менин кабинетимен менин жанымдан чыкпайсың. Түшүндүңбү? Как раз напарник болуп иштейсиң. Атаң чоңсу. Бакыт менен Жеңиш менен иштегенде ал жакта күлкүсүз ал кинолор, съемкалар өтпөйт. Ар дайым бир кылык жоруктардын байкап калып эле күлүп эле токтоно албай улам тартып эле кайрадан башынан тартып эле аракет кыла беребиз, бирок жыйынтыгы келип отуруп эми ушул жарайт, бул жарайт деп токтоп калабыз да. Бул жерде кичине мындай адамгерчилик деген керек да. Эшекне паром сатып алдыңбы? Вертолет эпизодун тартышыбыз керек болчу. Ошон үчүн чоң мен болсо канатка асынып кармап калышым керек болчу да, кармап ошо менен учушум керек болчу. Анан ошол учурда биз чоң кран алып келдик, аябай чоң кран, узун ошол пушкасын чыгарып, анан мен ошол илишти. Жип менен аябай страховка кылышты да, мындай бүт бардык денеме ороду. Эми мен куламак эмесмин ал жерден, чындыгында эле. Аябай коркуп аттым, бийиктиктен корком, ошон үчүн мындай кармап алып, чындыгында эле тырышып алган окшойм. Денемдин бардыгы түйүлүп, орусча судорога деп коет го, мындай. Кадимкидей титиреп, мындай денем ушундай болуп калганда, колдорум тырышып, кой бергенде колумду ача албай калганмын да. Эми ушу коркконуманбы же ошол учурлардан кыйкырган учурлар бар. Мен аны кыйкырган учурларым чынында эле кыйкыргам. Мен өзүм кыйкырганым ошол эле жашоодо. Себеби дегенде ошол образга кирип, образдагыдай кыйкыра албайсың, себеби ошондой фобия болуп аткандан кийин. Мен сенин жаңы напарниң бул. Атың ким, чырагың? Ооба, мен могу экинчи напарниктерди тартканда азыр баягы больницага барсам көрсө, меники позвоночниктен смещение болуп кетиптир да. Анан кээ бир трюктарды өзүм аткарган үчүн мен ойлойм ошол үчүн болуп кеттиби деп. Ошондуктан кино кыйноо. Брат, сен колуң ооруйбу деги уже мен бетим ооруп баштады.